Жақсы маалыматтарды, агартуу иштерин жеткирип туралы, кана азамат. Бисмиллахиррахманиррахим. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында коомго руханий баалуулуктарды туура жеткирүүгө багытталган медиа студия ачылып, өз ишин баштады. Коомду диний чөйрөдөгү туура так маалымат менен камсыздоого багытталган студия заман талабына ылайык шаймандар менен жабдылган. Маанилүү тасма чыгыш үчүн сапаттуу бардыгын тең эске алып, мүмкүнчүлүгү жетишинче ошол студияны ачканга даярдадык. Негизинен бул Азиретти муфтийдин өзүнүн башында келген эмилгеси болчу. Анан Азамат байкелердин колдоосу менен, сүрөөнү менен ишке кирип отурат бул күндө. Студиянын ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Азамат Юсупов, Азиретти муфтий Абдулазиз Кары Закиров баштаган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын эмгек жамааты, муфтият менен тыгыз кызматташкан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Медиа студиянын ачылышы, мен ойлойм, муфтияттын ишмердүүлүгүн дагы жакшыраак бир жогорку бир деңгээлге чыгарат деген ойдомун. Экстремизм, радикализм деген түшүнүктөрдүн алдын алууда биздин аалымдарыбыз ушул медиа студия аркылуу биздин элибизге, биздин жаштарыбызга жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мен ойлойм ошол муфтияттын бир ишмердүүлүгүн жаңы бир деңгээлге чыгарат деген ниеттебиз. Эми аталган студияда муфтияттын маалыматтык агартуу ишмердүүлүгү жүргүзүлөт. Анын алкагында салттуу ислам боюнча баалуу берүүлөр тартылып, коомго сунушталат. Муфтияттын ичиндеги ар бир бөлүм кандай иштерди аткарып атат. Мисалы фатва бөлүмүбүз бар. Фатва бөлүм түз эфирде колл-центрдеги кээ бир жооп бере албай калган көйгөйлүү маселелерди түз эфирде чыгып, коомчулукка буюрса жооп берет. Андан сырткары мечит бөлүмүбүз бар, окуу бөлүм бар. Ошол бөлүмдөрдүн бардыгы ушул түз эфир аркылуу коомчулукка маалыматтарды жеткирип турат. Андан сырткары мына аймактарда биздин облус казыяттарда казыларыбыз бар, райондун баш имам хатиптери бар. Ошолор дагы өздүнүн ишмерчил негизинде алып барган иш аракеттерин ушул жерде келип отчет катарында коомчулукка маалымат берип турат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын агартуу жаатындагы иш аракеттери жана ишмердүүлүгүн жогорку деңгээлде чагылдыруу, коомду туура нуктагы диний маалыматтар менен камсыздоо, диний үгүт насаат иштерин жигердүү жүргүзүү, дин алымдарына аянтча түзүү жана кыргыз алымдарын даңазалоо максатында иш алып барары белгиленди. Зарема Дженалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.